Булардын соңку мезгилдеги алып аткан негизги чечимдери туура эмес чечимдер. Эми аны айта бергенден майнап чыкпай атпайбы. Ушунун баарын көрүп билип туруп, дасыккан адистердин унчукпай аткандыгы, коомчулуктун унчукпай аткандыгы, кандайдыр бир негизи эле ошол биздин коом бактылуу болгонго, коом катары жашаганга укугубуз барбы деген суроолорду бериш керек да. Ошол заводдордо иштеп аткан, мекемелерде иштеп аткан азаматтар бар, алдыңкы көптөгөн жылдар бар. Ошолордун да пикири жок. Алар менен сүйлөшкөн эч ким жок. Бул мен баягы эле жаман көрүнгөн адатымча айтып коеюн. Экинчи кадамга даярдык. Экинчи кадамы алардын да пурамынан чыгарып туруп, анан эптеп, септеп бирдеме кылып сатып жок кылыш. Андан башка бою жок. Болбосо Кыргыз өндүрүш министрлиги ошону курап туруп, бүтүндөй энергетика өндүрүш тармагында, тоо кен өндүрүш тармагында баарын бир колго жыйнаса болобу? Болот. Аны жасабайт. Жасаганга биринчиден акыл жетпейт. Экинчиден жанагындай кылып майдалап, устукандап бирөөлөрдүн колуна карматып берүүгө тоскоолдук жаралат. Мунун баары ошондой. Жана жер боюнча деле айтып атпайбы, 500 000 гектар жерди ушул жайыттарды жакшыртуу максатында башка бир макамга өзгөртөлү деген дагы. Бул дагы ошол келечекте менчиктештирүүгө алып бараткан эле менчик колдорго өткөрүүнүн бир аракеттери катарында бааласак болот. Көпчүлүк билбеген кишилер үчүн тарыхка бир кайрылык этели. Бул жерде коллегалар чыгат, кесиптештер. Мына министр убада берип атпайбы, кепилдик берип атпайбы, бул мамлекеттин колунда калып калат деп атпайбы дегендер да чыгат. Ошолорго алдын ала айтып коюшум керек. Силер билбей калдыңар, 90-жылдардын аягында килтейген 15 000ден 13 000, 12 000 киши иштеген завод фабрикаларды менчиктештирүүгө алып баратканда дагы булардын багыты өзгөрбөйт. Чыгарган эле заттарын чыгара берет. Тек гана жанагы мамлекеттик болбой, мындай бир коомдук айланса, акционердик айланса, текшерүүгө жакшы болот. Уурдаган азаят деп көзгө мындай ар кандай боекторду сүртүп олтуруп, алдап, салдап алып келип олтуруп, кирпичине чейин ичиндеги, пайдубалынын ичиндеги темирине чейин талкалап Кытайга сатып бүттү. Мына ушундай жолдор менен кеткен. Бир да бир министр ооба муну талкалайбыз, сатабыз деп айткан эмес. Жок, ушундай болуп калат, өндүрүш көтөрүлөт, көбөйтүлөт, анан көзөмөл күчөйт деген керемет сөздөрдү айткан. Мына азыркылар деле ошолордон көргөн адаты боюнча кетип атат, бирок булар абдан жакшы эмес жолдо. Туура эмес жолдо, жакшы эмес жолдо баратат. Муну калк өзү көзөмөлгө алып коргоп калбаса, жогорку кеңештин коргоп калар дарымети өтө чоң.